Жоқ, үйді сатып алған емес бұл. Ажырашып кетіп қалған бұл. Кетіп қалып түштен кейін біз алған немемізді келіп алып талашып жатышады. Жоқ, бұл өзі үйді сіз сатып алдыңыз беле? Оны ерім берген да мага. Еріңіз? Еріңіз айтып отат қой, сізге ешқандай берген емесмін. Тоқтомыны, түшінік қат, тил қаттарды мені паспортыма қосып жашырып алып, ушул документті өзүнө оформить етіп, жаныбыз қашайып күйіп тұрған кезибиз. Sen aldın Şu malga sen niye kılıp yurdunuz? Niye kılıp yurdunuz? Büyüğünü okşattım. Alışım olmayı mı senin? Siz niye kılıp yurdunuz? Siz ayalı kes. Siz ayalı kes. Niye kılıp yurdunuz? Almayın. Ertagamele almayız mı? Şu 1,5 milyon berdim деп атат да Айчүрөк бүгүнкү күндө Маматжан атага. 1,5 миллион эч кандай эч ким берген эмес. Менин атамдын жанында, Такай атамдын жанындамын. 1,5 миллион деген бул 1,5 сом эле акча эмес да. Жөн эле келип берип коюп кете берген. Мына достор, биз азыр Өзгөн районунун Куршап айылына келдик. Дал ушул жерде Пасанова чүрөк соода түйүнү бар экен. Ушул жерде соода кылат экен. Жүрүңүздөр анда бирге микрофон сунуп биздин суроолорго жооп издейли. Чыныгында Абушканын кемпирдин үйүн тартып алганбы? Өзүнөн түз сурайлы. Достор, азыр соода түйүнүнө бардык. Соода түйүнүндө жок экен. Азыр биз байланышка чыгып, жерин аныктап, анан түз суроолорду өзүнө бергенге аракет кылабыз. А сиздер болсо каналдан алыстабаңыздар. Биз азыр Өзгөн районунун Куршап айылында иликтөөлөр жүргүзүп жүрөбүз. Бир-эки кагаздар бар эле, ошону сизге көргөзүп коеюн дегем да. Пасанова чүрөк деген эже сиз да? Жаңы Покровкадагы бир үй бар турбайбы? Жаңы Покровкадагычы? Мынакей. Шамши Козубаев көчөсүндө 2-үйчү. Ушул боюнча 1-2 суроолорум бар эле да. Жанагы Арслан ата менен Сапаргүл деген 2 апа ата бар экен да. 1998-жылы экөө бирге алган үйү бар экен да. Ошол бүгүнкү күндө сиздин атыңызга өтүп кетиптир да. Анан ошону бир сурап көрөйлү дедик элек да, могуну сизге кандай тиешелүү деп. Анан сиз бүгүнкү күндө Маматжан деген бир аксакалдан алып турсуз го, ошол Маматжан Үйдү дейт. Үйдүчү. Ушу Маматжан деген аксакалдан 1,5 миллионго сатып алган дейт. Сиздечи? Ошо кимге бердиңиз эле 1,5 миллионду? Ушуну биз кичине изилдеп иликтеп атканбыз да, ошону сурап коелу дегенбиз. Onu anan сүйлөшөбүз го, мен азыр сүйлөшө албайм го. Жашыруун болбосо, эгерде сиз чын баягы сатып алган болсоңуз, Маматжан аксакалдан 1,5 миллион берипчи, шуну болгон эле билип коелу дегенбиз да. Мен адвокат неме менен сүйлөшүп көрөйүн жанакей. Бул үй өзү сизге таандыкпы негизи? Ерим берген да. Ерим берген да. Мен ошолор менен сүйлөшөйүн анан кийин. Жок, бул өзү үйдү сиз сатып алдыңыз беле? Onu ерим берген да мага. Эриңиз? Эриңиз айтып атат го, сизге эч кандай берген эмесмин. Ошо эрим менен сүйлөшкөлө эрим берген мага. Мен неме кылам? Эрим берген. Пасанова чүрөк менен мамилемдин жакшылыгынан келип үйдө турган үйдүн токтомуну, түшүнүк кат, тил каттарды мени паспортума кошуп жашырып алып, анан ушул документти өзүнө оформить етип, мына сатып алган биз жалганчы болуп, саткан адам да жалганчы болуп, жаныбыз кашайып күйүп турган кезибиз. Чүрөк дегенге үй саттыңыз беле сиз? Ал бүгүн сизден 1,5 миллионго алдым деп атат. Саткан эмессиз, а? Мына көрдүңүздөрбү? Ошо боюнча бир аз жооп берип койсоңуз жакшы болот эле. Азыр могул жердечи доверенность. Сиз жана доверенность алдыңыз эле го ошондо. Ne kaçıp gitmesin sen? Canınız. Üyünü dokumentleştirin alıp. Canınız. Neden üyünü yurtap gittin? Ben atan kuyon berdi onu. Kuyon berdi. Neden yurtap gittin sen? Ben urdagan yok. Anlaşı urdagan yok. Dokumentlerini neden yurtap gittin? Sapargül apa. Sapargül apa. Neden yurtap gittin sen? Yok. Urdagan yok mu? Özü berden lan. Kim özü berat? Kuyon özü bergen. Aldamadın sen. Aldamadın. Koy beriniz. Bana son beni söylüyorsun. Niye aykırasın bizge? Diyorlar bana hoş. Bir kızı kaçıp özü büyüsüne var. Bir kızı magazininde ötkeşip taştattır. Şu malgatı niye götürdünüz? Niye götürdünüz? Büyüğünü okşattım. Alışın olmayı mı senin? Siz niye götürdünüz? Siz ayalı kes. Siz ayalı kes. Ayalı kes. Niye götürdünüz? Almayın. Ertagamele almayız mı?
Siz küçük kızı olasызбы? Мен кичүү кызы болом. Ал бул А бул биринчи аялы кетип калган, бул аялычы кетип калып түштөн кийин кайра келип үйдү талашып атпайбы? Эмне бул эмне? Мо доверенностьтар биреме экөө жазылыптыр да. Эмне кылабыз Анан буну биз? Арслан деген сизге Бул ким ушул болот? эжен ойлоп тапкан кагазы бул. Жок, Арслан деген сизге ким болот? Мага эч ким болбойт, мен анын кызы болом. Жок. Жок, үйдү сатып алган эмес бул. Ажырашып кетип калган бул. Кетип калып түштөн кийин биз алган немебизди келип алып талашып атышат. Бул жакка биз ошо Бишкекке көчүп келе берген убактарда 13 000 сомго эле атам менен апам саткан жерди. Ал кезде Ошол үйдө кадимкидей бул жак жашаган, а? жашаган ал жакта. Биз бул жакка көчүп келгенбиз, үйдү бошотуп бергенбиз аларга. Алар ошол жакта жашап жүрүшкөн. Ошо 1,5 миллион бердим деп атат да Айчүрөк бүгүнкү күндөчү Маматжан атага. 1,5 миллион эч кандай эч ким берген эмес. Мен атамдын жанында, Такай атамдын жанындамын. 1,5 миллион деген бул 1,5 миң сом эле акча эмес да. Жөн эле келип берип коюп кете бергендей. Бул өтө чоң сума биз үчүн. Алар үчүн деле өтө чоң сума болушу мүмкүн. 1,5 миллионду эч ким салган эмеспиз. Мен да көрсөтөм сотко барып. Мейли, ынтымактуу эле болгону аныктап коелу дедик. Бул кимге таандык? На тарталы, мен адвокатым бар ошого жөнөтөм. Бар. Мына могу кагазды алып ал анда, сотко деген кагаз кел. Сотко деген кагаз кел.